сіздердің ишмердиңиздердин аркасында 2021 жылы мамлекеттик бюджеттин кирешесине 105 миллиард сом келип түшсө, 2022 жылдын соңунда болжол менен 155 миллиард сом жыйналары же дээрлик 50 миллиард сомго көбөйөрү күтүлүүдө. Мындай натыйжага жетүүгө сиздерден күн түндөбөй иштөөгө талап кылынат жана бул максатка жетесиздер деп терең ишенебиз. Мен буга чейин мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири экономиканы көмүскөдөн чыгаруу деп ар дайым айтып келгем. Буга байланыштуу фискалдык чөйрөдө реформа жүргүзүү аракетин көрүп келебиз. Салык жолжоболорун фискалдаштыруунун алкагында электрондук эсеп фактуралар, товардык транспорттук коштомо кагаздар, ККМ онлайн, товарларды маркалоо, май куюучу жайларды башкаруунун автоматташтырылган системасы, жыйынды пост сыяктуу салыктык башкаруунун жаңы инструменттери толук кандуу киргизилгенден кийин экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу максатына жетебиз деп ойлойм. Биз экономикалык жана финансылык татаал шарттарга карабастан өлкөнүн мамлекеттик бюджетине салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү менен туруктуулукка жетишүүбүз керек. Муну менен биз мамлекеттин социалдык экономикалык программаларын аткаруу боюнча кепилдик берүүгө жетишебиз.